Бул видео пилоттук тартипте даярдалды жана коммерциялык максатты көздөбөйт. Материалдарды укук ээсинин уруксатысыз көчүрүү, жайылтуу же башка жакка пайдаланууга тыюу салынат. Соттук отурумду видеого тартуу соттун уруксаты, процесстин катышуучуларынын макулдугу менен жүргүзүлдү. Бул видеодо чыныгы соттук териштирүү көрсөтүлөт жана ал жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу максатын көздөйт. Белгилүү себептер менен айрым сот процессинин катышуучуларынын жүздөрү жабылып, өздүктөрү жашырылды. Так, соттук отурум ачыкта жарыяланып койгон Кыргыз Республикасынын 209 беренесинин 2 бөлүгү 1-2 пункттарында каралган кылмыштарды жасоодо айыпталган карата кылмыш иши каралып жатат. Кимдер келди айтып койсоңуз. Айыпталуучунун жактоочусу Сооронбай Залиев, жабырлануучунун мамлекеттик айыптоочусу Туртумаматов. Бизде алып иштеп жатат. Соттук отурум аудио видео жазуу жүрүп жатат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун басма сот кызматтарындагы видео жазуу жүргүзүлүп жатат. Эч кимде каршылык жок, Так, каршылык жок. Турсаңыз ордуңуздан. Аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, жашаган жериңиз. Туулган жылыңыз, жашаган жериңиз. 2007. Так күнү. 9. Өзүңүздү жакшы эле сезип атасызбы? Ооба. Тактык жооп берсеңиз, кайсыл жерде жашайсыз? Бишкектен же Азыркы күндө кайсыл жерде жашачу элеңиз? Камакка алынганга чейин. Бишкек шаары? Бишкек шаары, район. Квартира. Билимиңиз кандай? Билимиңиз кандай? Орто. Канчанчы класс бүткөнсүз? 9. Толук эмес болуп, Так, эмне жумуш бас? Үй бүлөңүз барбы? Жок. Үйлөнгөнсүзбү? Так, мурда соттолгонсузбу? Жок. Так, айыпкердин өзү боюнча сурооңуздар барбы? Суроо жок. Жок, отуруңуз. Кайсы жерлерде качан төрөлгөнсүз? Баткен обасы. Кайталап койсоңуз, Баткен обасы. канча жыл төрөлгөнсүз? 2007. Башка суроо жок, Так, жабырлануучу. Турсаңыз ордуңуздан. Аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, жашаган жериңиз. Эмне ден соолугуңуз начарбы? Оорутасызбы? Маска тагыңыз. Маскаңызды бир алып коесузбу мындай? Сүрөтүн силчетип алайын. Сүрөт тагып. 1961 жылы 8 март. Жашаган город Бишкек, 2 район. Жабырлануучунун өзү боюнча сурооңуздар барбы? Жок, отуруңуз. Соттун курамы жарыяланып, төрагалық судья Сүйрүкулов Ферғон Омаралиевич, сот отурумунун катчысы Өзбекова Эида и бизде мамлекеттик айыптоочу Октябрь районунун прокурорунун ага жардамчысы Туртумаматов Мамбеталы Нурдинович. Ушул курамда карай берген макулсуздарбы? Секретарга, прокурорго карата отвод баш тартуу. Жок, ишенебиз. Жабырлануучу, ишенесизби ушул курамда карай берген? Так. Турсаңыз ордуңуздан. Сот сизге укук милдеттериңизди түшүндүрөт, каалаган тилде чыгып сүйлөөгө, ишти материалдар менен таанышууга, алардын көчүрмөлөрүн алууга, жактоочунун жана котормочунун кызматынан пайдаланууга, мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда жабырлануучу менен жарашууга. Сиздин милдеттериңиз сот отурумунун тартибин сактоого, сотто төрагалык буйругунан баш ийүүгө. Түшүнүктүү? Так, жабырлануучу турсаңыз, сиз ордуңуздан. Ордуңузда турсаңыз. Сизге сот укук милдеттериңизди түшүндүрөт, сизде дагы ушундай укуктарыңыз бар. Каалаган тилде чыгып сүйлөөгө, ишти материалдар менен таанышууга, өзүңүздүн өкүлүңүзгө ээ болууга, котормочунун жана жактоочунун кызматынан пайдаланууга, соттун чыгарган чечимдери менен макул эмес болсоңуз, Бишкек шаар сотуна даттанууга. Айыпкердин күнөөсү далилденген учурда андын эсебинен келтирилген материалдык жана моралдык чыгымдарды өндүрүп алууга. Андан тышкары милдеттериңиз сот чакырган убакта келип турууга, сот отурумунун тартибин сактоого. Түшүнүктүү? Отуруңуз. Так, анда сот
териштирүү көтөрдүн астында кимде кандай өтүнүч арыздар бар? Урматтуу сот, бизде айыптоо тарапта өтүнүч бар. Бишкек шаарынын Мактап сотунун душунда Эмне жөнүндө бул өтүнүч? бөгөт коюу чарасын өзгөртүү жөнүндө өтүнүч. Урматтуу жактоочу, сот териштирүүнүн бул этабында мындай өтүнүчтөрдү сот кабыл ала албайт да. Бул мындай этабында билесиз да. Бул кошумча күбөлөрдү чакырууга, кошумча далилдерди тиркөөгө, кошумча документтерди, иштин материалдарын тиркөө боюнча мындай өтүнүчтөр каралат. Урматтуу сот, мен өтүнүчтү келтирсем, анан өзүңүз чечим чыгарсаңыз. Мен сизге дароо эле айтпайм, соттук турбай кабыл ала албайт деп элечи. Баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча бул этапта сот андай өтүнүчтү кабыл албайт. Соттук териштирүү өтөйлү, башка этаптарда берсеңиз болот. Макул. Башка өтүнүч арыздар жокпу? Жок. Анда мамлекеттик айыптоочуга сөз беребиз. Айыптоо актысын окуп жарыялайбыз. Урматтуу сот жана сот отурумунун катышуучулары, бүгүн сиздер менен биргеликте 2025 жылдын 4 декабрында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин биринчи бөлүм беренесинин экинчи бөлүм биринчи экинчи пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш менен жасалган Бетовичтин кылмышы каралууда. Тактап айтканда, жашоого бардык ыңгайлуу шарттар болуп туруп, жарандардын мүлкүнө жана каржылык операциялары чөйрөсүндөгү коомдук коопсуздукка каршы багытталган кылмышты жасоого жолуна түшкөн. Тактап айтканда, ал 2025 жылдын 19 августунан 17 сентябрына чейин тергөө маалында өздүгү такталбаган Абдулла аттуу жаран менен алдын ала макулдашып, Telegram мессенджери аркылуу өзүнө таандык AN аккаунту менен ар кандай маалыматтык каналдарда банк картасын 2500 сомдон 3500 сомго чейин сатып алам деген жарнаманы таратып, банктын карталарды саткан адамдарды издеген. 2025 жылдын 11 сентябрында Telegram мессенджеринде Бек аттуу аккаунт аркылуу жүргүзүлгөн жазышуулардын натыйжасында Узбеков Билал Касымбекович аттуу жаран менен байланышка чыгып, жеке жолугушуу маалында андан банктын картасын сатып алууга макулдашкан. 2025 жылдын 11 сентябрында болжол менен саат 22:00 чамасында Бишкек шаарынын 12 кичи районунда жайгашкан 34 үйдүн алдында менен Узбеков жолугушуп, Узбековго таандык болгон Optima банк тарабынан тээленген 4169-6025 банк картасын тергөө маалында өздүгү тактала элек Абдулла аттуу жаран тарабынан колдонулган интернетке туташуу мүмкүнчүлүгү бар белгисиз техника аркылуу Узбековго таандык Optima 24 мобилдик тиркемесиндеги электрондук капчыкка алыстан колдонуу жана башкаруу мүмкүнчүлүгүн өткөрүп бергендиги үчүн Асанов Абдулла аттуу жарандын 8740 сом өлчөмдөгү мыйзамсыз материалдык пайда көргөн. Ал эми Узбековго банк картаны саткандыгы үчүн төлөм катары анын Мбанк тарабынан тээленген 505-194 номерине катталган электрондук капчыгына 2846 сом акча каражатын которгон. Мыйзамсыз кыймыл аракеттерин түздөн түз кесепетинен жабырлануучу 2025 жылдын 1 сентябрынан саат 10:00 чамасында 2025 жылдын 11 сентябрынан саат 20:08 чейин белгисиз адамдар WhatsApp тиркемеси аркылуу байланышып, өздөрүн Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын кызматкерлери катары тааныштырышып, тиешелүү болгон Бишкек шаарынын 12 кичи районунун 6-үйүнүн батирин алдоо жолу менен коркутуп, батирди сатканга мажбурлап, батирди сатуунун натыйжасында 10.494.000 сом түзгөн акча каражатын 4169 2086 жана 4169 5155 4169 85 4169 6025 4169 3166 4169 0211 4169
5842 4169 06 70 4169 45 71 БНСН реквизиттеринде Бишкек шаары Киев көчөсүнүн 62 дарегинде жайгашкан Евразия соода борборундагы терминал аркылуу ээлеп алышкан. Алардын арасында Оптима банк ачык акционерлик коому тарабынан тээленген Узбеков аттуу жаранга таандык 4169 60 25 банктык картасында бар. Жогоруда көрсөтүлгөн жабырлануучу Темир кылмыш жолу менен алынган акча каражаттарын бир бөлүгү такталып айтканда 3 миллион өлчөмүндөгү акча каражатты аталган картага которулган. Натыйжада Темир олуттуу өлчөмдөгү материалдык чыгым келтирилген. Өзүнүн карасантайлык кыймыл аракети менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-1 беренесинин 2-бөлүм 1-2 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш ишин жасаган. Урматтуу сот жана сот курамы, алдыңыздарда бул жасалган кылмыш боюнча тиешелүү тергөө органдары тарабынан кылмыш тергөө жүргүзүлүп, райондук прокуратура тарабынан айыптоо актысы бекитилип, бүгүнкү күндө сиздердин карооңуздарда. Ошондуктан сот курамынан ушул кылмышты карап берүү жагын сурайм. Так, айыпкер Асан сизге коюлуп жаткан айыптын маңызы түшүнүктүү. Мойнуңузга аласызбы? Толук аласыз. Кандай түшүндүңүз? Жартылай. Сизге түз суроо бердим. Айыптын маңызы түшүнүктүү сизге? Негизи. Эмне жөнүндө сизди күнөөлөп жатышат? Ошол айып боюнча күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Ошого эле жооп бериңиз. Аласыз. Так, далилдерди иликтөөнүн тартиби боюнча мамлекеттик айыптоочу Урматтуу сот жана сот процесс катышуучулары, тергөөнүн териштирүү, соттук териштирүүнүн төмөндөгүдөй иретте баштоон сунуш кылам. Биринчиден, айыпкер күнөөсүн мойнуна алып атат, бирок ошого жараша ошол жагдайды эске алуу менен биринчи тергөө аракеттерин жабырлануучунун өзүнөн сурак кылууну, андан кийин кылмыш боюнча күбөлөр болсо күбөлөрдү сурак кылып, зарыл болгон, андан кийин эң акырында айыпкердин өзүн сурак кылуу менен кылмыштын материалдарын изилдеп, соттук кароону жыйынтыктоо жагын сунуштайм. Хорошо отуруңуз. Так, жабырлануучу далилдерди иликтөөнүн тартиби боюнча сиздин оюңуз кандай? Карталардын баарын тигине следователь болуп эмес да, карталардын Жабырлануучу тартип боюнча сүйлөшүп атабыз да. Далилдерди кайсыл бирин биринчи изилдеп баштайлы? Суракты жабырлануучудан баштайбызбы, айыпкерденби же башка далилдерди изилдөөдөн баштайбызбы? Ошол боюнча оюңуз кандай? Эми сотко келсек, далилдер уже эметилген болуш керек да, далилдер эмне болуш керек анда. Мен көп нерсеге не в курсе, но эми следователь жанагы эмелердин баарын карталардын баарын алып калышканда. Ошол суракты сизден баштайлы биринчи же айыпкерден баштайлы же башка? Баштай беребиз, наверное. Менен баштасаңыз, менен баштай бересиз. Мен жооп берген макул. Соттун кароосуна коюп атасыз. Сиз кандай десеңиз. Мен туура түшүндүмбү сизди? Хорошо отуруңуз. Так, жактоочу Орузалиев. Урматтуу сот, мамлекеттик айыптоочуну колдойбуз. Айыптоочу айткан тартипте соттук териштирүү баштай берет. Сиздин оюңуз? Так, сот ордунда токтом кылат, тараптардын пикирин угуп, далилдерди изилдөөнүн тартиби төмөндөгүчө аныкталсын. Биринчи суракты жабырлануучудан сурап, андан кийин айыпкерди сурак кылып, андан кийин иштин материалдарын изилдеп, ага тиркелген далилдерди изилдеп, кошумча далилдер болсо аларды карап чыгып, жарыш сөзгө өтөбүз. Так, жабырлануучу келсеңиз трибунага. Аты жөнүңүздү дагы бир айтып койсоңуз. Сизди жабырлануучу катары сурайбыз. Жабырлануучу катары сурактын астында сот сизди эскертет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 364-365 беренелеринин негизинде эгерде көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз же болбосо туура эмес көрсөтмө берсеңиз билип туруп кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңыз мүмкүн. Тилкатка кол койдуруп койсоңуз.
машинасы? Жабырлануучу. М? Жабырлануучу. Айыпты мурунтан таанычу элеңиз? Жок. Жок да? Ушул окуя боюнча айтып берсеңиз, кандай болуп мындай окуя кабыл болдуңуз? Окуя боюнча мындай болду да. Телефондон бирөө звонить этип эле Билайндан номериңиз өзгөргөн анан баланча түгүнчө деп эле түндүктөн данныйды сураса мен чет оюмда жок эле айтып койдум. Анан через некоторое время эле мага банктан бирөө чыкты. Жок, түндүктөн эме чыкты. Салтанат деп, мен Салтанаттын деп бир кыз чыгып ошол кыз айтты тиги эме деп. Сиздин данныйыңызды азыр бизден выгрузка кылып алды. Кандайдыр бир эмелер иш чаралар колдонгонуна окшойт сизге тигиндей мындай деп. Анан сиздин атыңыздан мен заявление жасам деди. Мен жолдо болчумун. Анан эле мен Нацбанктамын деп мен атым Амира деп бир кыз чалды. Сиздин атыңыздан ушундай эме заявление түштү. Сизге ушундай мошенничество жүргөндү бай азыр текшеребиз. Может, кредит алып атабыз сиздин атыңызга же башка бирдеме алып атабыз чыкты. Азыр сизге следователь чалат деди. Да, шашпай жайгасыңыз эме болду. Азыр сизге следователь чалат деди. Анан анткече эле анан текшерип атабыз деп калды. Анан следователь чалып эле, жок сизге банктан кредит алганга аракет кылыптыр. Анан үйүңүз барбы, чайыңыз барбы деди. Ооба деп ошентип анан данныйларды сурады. Жолдошуңуз барбы, ЗАГС барбы, жокпу, тигибу деп анан үйүңөр ким оформление эмне болду эле деген деп. Анан через какое-то время они меня загрузили акт купли-продажи. Үйүңүздү сатыштыр деп. Бир нече убакыт өткөндөн кандай дейсиз? Ошол эле 2 саат болду, ушундай эле убакыттын ичинде болуп атат да. Азыр мындай сааттарын дагы эме албайм да, числосун дагы эстей албай атам канчасын экен. Анан кийин ошентип эле анан жүргүзүүчү болуп калып эле анан тигиси Нацбанк деген чалды, биз банктан ушундай эмнелерди иштеп атканбыз, в городе мошенники работают. Анан мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Деп эле анан кайра следователь чалып эле ушу сизге заранее билип калганыңыз жакшы болбодубу? Тиги шаарда ушундай 7-8 иштин аркасынан жүрүп атканбыз аябай. Ушул сиздин жардамыңыз менен ушул иштерди биз ачып алсак болот. Но для этого нам нужно сизге тиги банктан түшүнүп беретін болуш керек деди. Анан банктагы кыз эле что-то они в оборот взяли, мен что-то мындай эчтегенде оюмда жок эле өзүмчө делдирип калдым да. Анан банктагы звонить этип эле анан кийин ошондо ишти кайра ордуна келтириш үчүн акт купли-продажи сделать надо деди. Анан мен акт купли-продажи болсо мен кызыма же күйөөмө оформлять этип салайын дедим. Сен жок, андай болбойт, биз деген бул ишти 9 айдан бери жүргүзүп атканбыз, биздин ишибиздин баары талап кетет. Анан баланча түгүнчө мына сизге туш келип калыптыр, сиз бизге жардам берсеңиз, биз 7-8 иштин эмесин ачкан атабыз. Дегендей мындай деди. Анан кандай кылыш керек деп эле мен ошолордун эмесине эметип калдым да. Айткан сөздөрүн ишенгиңиз чыгып калган. Анан кийин ошентсем эле надо организовать продажу деди. Купли-продажу. Анан как организовать? Биз азыр телефондорду беребиз. Бизде ошо мошенничествомен заниматься этип аткан фирмалар бар. Ошолордун телефонун беребиз деди. Анан ошо банктагы кыз Амира деген ошол бир телефон берди. Ошо жака звонить этип көргүлө, ага звонить этип көрсөм ал кыз экен. Мен колум бошобойт, баланча түгүнчө мен деп макул деди. Анан колум бошобойт деп анан башка бирөөгө берди. Анан башка бирөө звонить этип дагы ошонун атынан деп айтты. Звонить этип келем деп эметти. Реклама кыла берейинби дешти. Андан кийин алар мен ошо так болбой калдык қой, надо быстрее деп экөө эртең менен кечке чейин мындай болуп калышты да. И мен что-то запуталась ошонун ичинде эле ошонун эметип калдым да. Бир муну звонить этип. Анан ошондо анан 2-3 фирмадан чыккан жок бош эмелер. Анан башка фирмадан эметип анан дагы улам телефон берип атышты. Бул фирмага звонить этип, фирмага звонить этип. Анан ушу бир фирмадан келип калып элем. Басын түшүрө калыңыз, нам надо просто ошол моментте келип кармап калабыз дешти да. Биз кармап калышыбыз керек, надо организовать вот этот купли-продажи. Ошол моментте алар даже подставной кишилерди алып келишет, анан баланча түкүнчө деп ошондой сөздөрдү айтышты да. Фирмадагылар биз ушул фирмаларга подозревать этип атабыз, что бул фирмалар дагы подставной фирма, мошенниктердин фирмасы деп. Анан мен айттым, силер каякта иштейсиңер? Өмүрдө иштейм деди.
Нацбанкта иштейм деп тарт кетип бердикти. Анан мен айттым да, менен эме кылсам, силердин колуңардан 3-4 күн өтүп кетти, 4-5 күн өтүп кетти. Силердин колуңардан келбейт окшойт, мени башка жакка барайын десем, ой жок, мен баланчадан түкүнчөдөн баланча, мен майор милициямын, анан мен мындай дегендей, я слово офицера дегендей мындай десем менче да. Ошон слово офицерасынан метип калдым, билбейм ушул. Бар эле ичимде калып калды, эчкимге айткан жокмун, күйөөмө да айткан жокмун, апамдарга, чабама да айткан жокмун, агама да айткан жокмун, эч кимге айткан жокмун, балдарыма да айткан жокмун. Ошо клиент келди. Күйөөм жумуштан кетип калган. Анан кыздарым биде болчу, анан клиент келгенде кыздарымды эшикке чыгып тургулачы деп чыгарып коюп, 1-2 клиентке көргөздүм. Анан бирөөсү келип эле басын түшүргүлө деп айтты. Килер басын түшүрбөйсүңөр, батыраак организовать надо вот эту купли-продажу. Значит, это был сентябрь, наверное, да? 12 сентябрда мен мурун үй сатып алгам, бирок мындай процедуранын точно мындай эмесин билбептирмин да. 2 неделя убакыттын ичинде үй законно сатып алган киши өтүп кетет. 2 неделя анда как-то заторможенно туруп турат деген, замороженно туруп турат дегенде майында түшүндүрүштү да магачы. Ошондо последний 12 сентябрь болуш керек эле. Анан ошол күнгө чейин батыраак эметиш керек, болбой калса биздин тааныштарыбыз бар, биз ошо мындай продлевать этип турабыз. Бир жумача аракет кылгыла, за вами следят, за вашим домом следят, илерги движенияларын сезип атат, баарын этип атат. Вот одна бригада поехала, Ким айтып атат ошондо? Приехала деп, ошондо жана следовательмен деген айтып атат. Майор милиции Абдиев. Телефон аркылуу? Телефон аркылуу айтып атат. Только телефон менен айтып атат. Абдиев Дамир Жолдошбековичписиң деди. Анан бир бала келип калып, башка бир фирма беришкен. Ошо фирманын атын унутуп калдым, ошол бала келип калып, ошо басын түшүрбө деди, антип балдар келгенче басын түшүрбөйсүзбү дегендей мындай деди. Келер басын түшүр деген мен ойлогон жокмун. Алар айтты да, сен сатышың керек, сатсаң дейм, биз акчаны алып конфискация кылып, анын основанияда конфискация тигилер задержка кылабыз деди. Анан ошентип менен келишип өзүңүздү жакшы эле сезип атасызбы? Жакшы эле сезип атам. Анан ошондо менен келишип калып, анан кийин жүзгө сүйлөштүк, анан 2000 риэлтор алам деди. Процентный эмесин анан банкка барып, анан эмне банкка дебедим, госрегистрге барсак, ошол жакта менин эмелерим, налоговый бирдемелерим чыгып калды. Анан налоговыйга бардык чогуу. Налоговыйдан барып эметсек дейт, 91 жылкы бир ИПым бар экен, ошол жабылган, бирок алар жабылбай калыптыр да. Эмеде налоговыйда. Анан ошону бирдеме кылышып иши кылып, нары чуркап, анан срок давности болгон үчүн жабылышты, ушундай кылышты. Анан ошол жактан кагаз алып кайра келдик. Анан банкка бар акчаларды талаш салыштырдык, антибиотик ошондон админ произвели. Анан банктагы звонок акчаны кандай кылып конфисковать этесиңер, каянен конфисковать этесиңер, кандай кылып кайсы жерден жоголгабыз, биздин силердин аркаңардан тигине бригадалар силтетип атат. Бир машина тигин аркасынан кетти, бир машина сиздин аркаңыздан турат. Такси келди, такси отура берсе, он Евразияга бар деди, Евразияга бар. Ошо жерден. Сейчас конфискация так не ведется, как раньше. Ведется путем того, что через банк переводятся деньги деди. Мен уже почему-то вот мындай бир зомби болуп калдым өзүм элечи. Мен айтса ошонун баарын эле кыла бердим. Ошондо мен түн ичинде кечинде канчада бир 6-да бардым эле, түн ичинде 10-11ге чейин ошо акчанын баарын ошондо банктан котордум. 98 000 долларды. Счёттөрдө ошол Амира берип аттык. Так, мамлекеттик айыптоочунун суроосу бар. Суроо. Бериңиз. Сиз жалгоончу мындай так дана айтып берсеңиз түшүнүксүз болуп калды. Эмне сиз? Могу кимдер биринчи сизге чалып атат? Түндүктөн эмес, Билайнмен деп чалды биринчи. Билайны деп бирөө чалды. Билайна сиздин номериңизди эме кылган атабыз. Өчүрүп салган атабыз. Сиз эчтеке заявка калтырбагансыз, азыр ушуну номерлерди текшерип атат, ошондо азыр өчүрүп салган атабыз. Батыраак немеңизди бериңиз дедим. Менче да кайра обратно суроо берүүнүн ордуна өзүм данныйларын берип койдум да. Фамилияңды, отчествоңду айтыңыз дедим. Фамилияны, отчествоңду. Билайна чалганда сиз өзүңүздүн данныйларыңызды бердиңиз. Койдум, ооба. Берип койсом анан түндүктөн чалды да. Сиздин данныйыңызды бизден эмесинен выгрузка кылып алды деп. Сизге
мынаны айтыңызчы, ким айтты сизге? Тергөөчү, анан кийин Национальный банк деп атасызбы? Ким экен булар? Сиз аныктап тактадыңызбы? Жок. Аныктап тактаганыңыз жок. Сиз өзүңүз ошол учурда данныйларды берип аттыңыз, маалыматтарды. А сиз өзүңүз мына тергөөчү мында бетме-бет көрүндүңүзбү? Эч кимди бетме-бет көргөн жок. А телефондон сурап аттыңыз, мисалы үчүн удостоверениени көрсөт, видео менен көрсөт дегендей маселе болгон жок. Ошол моментте А үйдү оформление кылып атканда эми элементарно сиз түшүнөсүз да, бул деген атайын госрегистрден өтүш керек, нотариальный контора. госрегистрден өттүк. Госрегистрде менин атыма жазылган экен. Мен ошондой эле ойлоп турмун, что үй ошо менин атымдын боюнча турат экен деп. Айтып атам го, мен өзүмчө эле бир эме болуп калдым. Түшүнүксүз болуп Хорошо, калдым. ошол үйүңүз сиздики мыйзамдуу чегин оформление болуп туруп, кимге өтүптүр? Бир покупатель болчу, ошо бала. Кимге өтүптүр дейсизби? Алар мыйзам чегинде эчтеке өтпөптүр. Биз барсак оформление менин атымда эле экен. Просто они вот купли продажаны мага жөнөтүп коюшту да. Бирөө сатып алган деп. Хорошо, кайсы үйүңүз бул? Этаж бул же Этаж, этаж. Кайсы даректе жайгашкан? 12-нчи микрорайон, 6-нчы квартира. Ошондо сиз азыр көрсөтмө берип атасызбы? $98,000 сатылды деп атасызбы? 100ге сатылды, 2000 риэлтор алды. А сиздин өзүңүздүн ыктыярыңыз бар беле бул үйдү сатканга? Жок. А кандайчадан $98,000 өтүп атат? Кандайча өтөт? Кимге өзүңүздүн саткыңыз келбесе кандайча 98? Мындай болуп атпайбы, алар мага мынтип айтып атышпайбы. Биз де азыр ушинтип 7-8 айдан бери бир иштерди жүргүзүп атабыз. Бир 7-8 киши жабыркачы болуп атат. Ошо жабыркачы кишилерди алардын баары баягы убакыт өтүп кеткенде бизге кайрылып, биз аларга убактысында жардам бере албай калдык. А сиз мындай сразу кайрылган үчүн сиз аркылуу биз ошо кишилерди азыр үйлөрүн кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар десе эле мен ошол оюмду эле мен азыр бөлүүгө жардам берет экенмин деп эле ошого кошулуп кетип атпайбы. Анан ошон үчүн килер сат десе мен сатып атпайм. Менде азырынча суроо жок. Жактоочу Мурзалиев. Жактоочу Мурзалиев. Айтыңызчы, Мурат Жардамович. Менде да тактоочу болор болду. Билайнан чалды, андан кийин түндүктөн Салтанат деген кыз чалды дедиңиз. Асандан сиз андан кийин ал кимге жөнөттү? Андан кийин аркасынан мен силердин атыңардан заявление жазам деп мындай бир бланктар эмелерди жөнөттү, заявление эмесин аркасынан Нацбанктан чалды. Нацбанктан ким деп чалды? Амирамын деп чалды. Амирамын деп чалды. Таркет көргөттү мага. Анан азыр следователь чалат деди. Следователь чалды. Абдиев Дамир Жолдошевич деп. Жолдошбековичпи, Амир Абдиев Дамир. Тактоо үчүн алар менен сиз жолуккан жоксуз телефондо? Ишин мен жолуккан жокмун, телефон эме бере аласызбы? Канча жашта экен, үнү боюнча бир. Үнү боюнча Нацбанктагы кыз жашыраак го деп ойлойм. Нацбанктан кыз чалды, э? Кыз. Аяктан кыз чалды, ал орусча сүйлөдү, кыргызча сүйлөсөм жок, мына телефонго эмеге жазып атат. Орусча сүйлөшкүлө деди, орусча сүйлөштүк. Тиги следователь, наверное, бир 30-тан ашып калгандай да, мындай голос такой вот. Тергөөчү 30-дан ашып калган киши, 40-тан барып калгандай ушундай мен голос боюнча ойлойм да. Мен азыр эми ал голосторду уксам мен азыр тааныйм. Ал да орусча сүйлөдү, экөөдөн орусча сүйлөдү экен. Орусча сүйлөдү. Анан эле временами эле мындай мен чалып эмне болуп атат дегенде мындай демесем эле совещаниядабыз, сиздин иш боюнча совещание кылып атабыз, сиздин иш боюнча бияка барып атабыз, азыр сиздин ишиңизди тыйынтып атабыз. Анан отурсунан телефонду өчүрүп коюшуп эле, мен тиги админ эмеден начальствого кирип сурадым, тигиндей мындай десе эле менин баягы обыкновенный следственный ведомство болуп аткан экен деп ойлодум да. Сиз буга чейин айыпталуучу Асановду көрдүңүз беле? Көргөнбүз. Азыр үнчө көрдүңүз. Биринчи. Азыр үнүн уктуңуз ошол телефон чалгандардын үнүнө окшошпу? Жок, алар очень грамотно орусча сүйлөшөт экен. Экөөдөн Салтанат деген кыргызча сүйлөп эметти, Амирасы да, Дамир да очень грамотно орусча сүйлөшөт. Сиз ишенип алардын инструкцияларын барып акардыңыз. Анан дагы маселе, сиз ошону квартираңызды ылайчы көрдүңүз. $100,000 сатылды. Ошону госрегистрден барып каттап өткөрүп бердиңизби? Сатып алуучуга? Эмесин жолдошуңуздун макулдугу
Жолдош менен ЗАГСым жок. Калай дейсиз? ЗАГС жок. ЗАГС жок. Гражданский. Өзүңүз сата аласыз. Эч кандай. Ошолордун баарын сурашты да менденчи. Ким сурады? Банк сурады, следователь сурады го. Аябай такташты. Аябай такташты. Ошол маалыматты тактап алып турган сизди сат деп Аябай такташты. багыт берди. На днях тоже бирөөлөр звонить этти. Ошондой эле менен. Нас эмеде Билайндамыз деп. Эмеси 994 код. Бирөө звонить этти. Onu айтыңызчы, сиздер өзүңүз буга чейин көрсөткөнүз айткансыз, 6-дан саат 6-дан кечки 10-га чейин Евразия соода борборунда терминал аркылуу которду. 98 доллардан бардыгын котордуңуз. Канча карта котордуңуз, канча бөлүп котордуңуз? Картанын номерин канча экенин билбейм. Аябай көп ондой пачкалап Свердловский роводан балдар алышкан да кибер пемелер. Көп алышкан. Эсимде жок. Бүт эле. Жабырланчы сиз жакшы түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мындай да. Канча жолу бир эле дарек котордуңузбу же башка даректер которуп аттыңызбы? Ар кайсы номерлерге. Бир номерлерге банк мындай экен да, эң көп алган 300 миң алат экен. Аны 200 миң алат экен. Ошо которуп, мен которбойм. Биринчи чын эле мындай эмеде болдум да, которбойм дедим. Эмнеге мен котором? Банкка келип мен алар дедим. Сомго алмаштырдым да иши. Доллар албайт экен да. Силердин иш конфискацияга келбейсиңерби же мен барбайм каяка дегенде жок ушундай почему дегендей. Сен ушул жагына чейин келген, энди бүтүрөйүн деп мен деле мындай андан ары деле мындай. Ошол момент токтоп калдым, андан ары мындай ой жүгүртүү болгон жок менде, билбейм эмнегедир. Сизге ушул инструкцияны ким берип атты телефон аркылуу? Амирас. Банктагыз. Нацбанктагыз, Ал кыз, Ал кыз ошол айтып атты. Например, инициалдары сокращенно болот, БАН, например, БАН деген көп болуп атты да, БАН деген. БАН деген көп болот, билбейм ким экен. Анан ошонун номерин айтып атты, картасынын номери 300 сом, 3000 сом, 300, анан 200, анан 300 деп анан аягында бир майдаланып кетти. Анан кийин айттым да мен чарчадым, болду, салбайм деп сөйтсөм анан арткаларда бир 400 500 салдым. Ошойт иши көпкө чейин турдум ошол жакта. Эме терминал турган жакта оказывается үстүндө эме отурбай, рачной бар экен, охрана бар турбай. Биздин кишилер эшикте карап турат, сизди тигиндей мындай десе. Дагы башка сурооңуз барбы? Ошондой экен деп ойлоп Жок жок. Кийинки сурооңду берсеңиз. Азырынча суроо жок. Суроо жок. Так, Асанов, сурооңуз барбы? Айткер. Жабылган жок. Сурооңуз жок. Менде мындай суроо бар. Ушул окуялардын баардыгы кайсы убакта болот? Качан башталды? бир 10 күндүн ичинде эле эметип калды окшойт. Жок, кайсыл жылы, айы, күнү? Сентябрь 2025. 2025. Үстүбүздө жылдын сентябрь айында болот. Ооба, жакында эле. Азыр ошол сиз атаган даректеги үй кимдин колдонуусунда? Бишкек шаары? Менин колдонумда. Өзүңүз жашап атасыз? Ооба. Бишкек шаары 12-микрорайон 6-үй. Бул үйдү ошол убакта 100 миң АКШ долларына кимге саттыңыз? Кардар ким болчу ушуну? Бир бала келген, фамилиясын билбейм. Бирок анан кийин следователь Свердловский районда следовательдарга заявление жазгандан кийин алар чакырып балага түшүндүрүп айтышты. Анан акчаны Ал кардарды кимдер таап атат ошого? Сизге жанагы телефонго байланышка телефон аркылуу байланыштуу деп жанагы Нацбанк Жабылган темир бар. Мен суроо берип атканда сөзүм бөлбөй атсаңыз, аягына чейин уктаңыз, анан жарышпайт. Ошол сиздин үйүңүздү сатып алган кардар баланы кимдер таап атат? Ошол тиги сизге байланышка чыккан жанагы мен сотрудник милициямен же болбосо тиги банктын сотрудник дегендер же башкалар? Жок. Алар мага деген риэлторский фирмалардын телефонун берип атат да. Риэлторский фирмалар. Мен риэлторский фирмага звонить этип аларга жөнүн айтып атам, квартира сатып атам депчи. Риэлторлор эшитип келди. Ал баланы. Анан Кийинки суроо дагы бир тактоочу да. Госрегистрге барып сатып алуу келишимин түздүңүздөрбү? Ооба. Азыркы бүгүнкү күндө получается юридикалык ээси тиги сизден сатып алган кардар экен да? Жок, мен кайра сатып алдым. Сатып алганда кантип сатып алдыңдар? Бир тиенен акча чогултуп, кызым үйүн сатты. Кайра акчаны тиги кайтарып бердиңиздерби? Получается. Кызым үйүн сатты. Жабырлануучуга башка сурооңуздар жокпу кошумча? Суроо жок болсо отура бериңиз. Жабырлануч Темирбай, отура бериңиз.
Так, аса сіздің оқуыңыз көрсетме берсеңіз де болады, көрсетмелерден бас тартсаңыз да болады. Берілген көрсетме өзіңізге қарсы пайдаланышы мүмкін. Қандай аласыз? Айтып бересіз болған, же бас тартасыз? Мен шоу Бірінші мақұлдығыңызды алып көрсетме берген мақұлсыз ба? Айтып беріңіз. мен ошол эле балам мен өзүме алган картасынча басына алып телеграм мен бар. Сатым. Суал берсем. Беріңіз. Айтолчу. Айтыңызчы. Сіз ошол картаны сатууну кайдан уктуңуз, кайдан көрдүңүз, кайдан таптыңыз, эмне болуп ошол картага сатуу менен иштеп калдыңыз? Мен Бишкек жумушка кылдым. Бишкек жумушка кетип мен анан бирөөнө жазды. Ушундай жумуш бар. Эме бирөөнүн карта алдым. Мен вазим сатайсың деп. Кайдан таптыңыз? Телеграмдан, эмне деген канал? Бишкек жумуш. Бишкек жумуш деген. Ошол жактан жумуш издеп жүргөн ким жазды сизге? Эмне деген жарнама кылдыңыз? Жок олмаган мен болуп жазып өзүчү. Ушундай жумуш бар деп. Эмне жумуш деген? Мен картасын алып мен олмаган dedim. Картасын сатып алып бербеді деп. Канча акча сунуштады, канча тапмаксыз ошодон? Bir kartага канча сом төлөп берем деп одагы? 2,5 миң сом. Ал картаны эмнеге колдонобуз дешти аны? Криптовалютага. Криптовалютага? Ал эмне кылат экен криптовалютаны? Криптовалютаны билбейм. Сиз түшүнбөйсүз. Сизге түшүндүргөн жокпу? Жок. Ушул картаны сатууну бул кылмыш экенин, бул укук бузуу экенин билдиңиз беле? Билбеймиз. Сизге ошол буурдалган акчаларды ошо картага которулат деген маалымат бердиби ошол? Жок. Эмне деген маалымат бердиңер? Ушундай биз неменен иштейбиз, криптомен иштейбиз, криптодан неме чыгарабыз деп. Ошол бизге карта керек болуп, бизге ушундай не болуп деген. Сиз жабырлануучу көрдүңүз беле? Көргөн эмессиз, э? Эч качан байланышкан эмессиз. Телефон менен сүйлөшкөн эмессиз. Картаны сиз сатып алдыңыз, анан эмне кылдыңыз? Телеграм аркылуу кайра саттым. Кимге? Темурлан билбейминчи. Таман. Темурлан деген? Сизге жазган, ошо телеграмдан жазган адам кимди тааныштырды беле? Темурлан деп таныштым. Темурлан деген? Темурлан. Ошондой. Акчаны кайча которду сизге? Кантип алдыңыз 2,5 миң сом? Телеграм аркылуу эле салчу. Сиз өзү ошо Темурлан менен жолуктуңуз беле? Жок. Жолуктуңуз эмес. Телефон аркылуу сүйлөштүңүз? Телефон аркылуу. Тиги картаны кайдан таптыңыз бул Узбектин картасын? Телеграмдан иштеп. Телеграмдан? Башка каналданбы? Жок, ошол эле. Эмне деп таптыңыз, кантип таптыңыз? Оптима. Оптима дедим. Кийин жаздым. Ошол болот. Узбеков менен кайда жолуктуңуз? Мен экинчи микрорайондо. Картасын алдыңыз? Темирланга кантип бердиңиз? Темурланга. Картаны кантип бердиңиз? Мен картаны. Картаны алдыңыз да Узбековтан. Темирлан сизге байланышкан Темирланга кантип бердиңиз? Же данныйны картаны данныйны жөнөтүп койдуңузбу? Жок, эме банкка не болду, чалды мачы. Кийин алга чалды. Эми жаңы телефон алдым эле, передний камерасы иштебейт экен. Ошол банкка эме алып кеткен, килобайттан фейсти жок кылып коюңуздар деп чалды болот. Кийин банкка хорошо деп жок кылдык, тиги алып барып жатат. Мен Бердиңиз. жок. Башка суроо жок. Башка суроо. Так, мамлекеттик айтып сурооңуз болсо берсеңиз. Сиз мында суроо жооп бериңизчи. Картаны канча сомго кимге саттыңыз?
ошо телеграмманы саттым. Канча сом бар? 70 доллар беле, 70 долларга чейин болсун. Анан 200 долларга чейин болуш керек. Андан кийин мына жабырлануучу берген көрсөтмөгөндө да жооп бересиз. Мына тергөөчүмүн деп чалыптыр, анан Националдык банктан текшерип атабыз дептир. Булар боюнча эмнени билесиз? Билбейм, мен мындай болот деп ойлогон эмесмин, бирок мен тиешем элем. Мына сатылган үй боюнча кандай чечим бар? 98 миң доллар. Так, жабырлануучу темир сурооңуз барбы? Бирок жок, мен айтпай калыптырмын. Ушул күнгө мен 80 000 доллар карызмын. Ушул күнгө ушундай жигиттин аркасында 80 000 кредит алдым. Кредит из-за возраста максимально 3 000 берет экен. Мен уже 2 жыл кредит төлөйм, еще 80 000 доллар карызмын. Картайганда көчөгө чыгып калбайм. Карыз менен ушинтип үйүмдө туруп. Айыпкерге сурооңуз жок, Так, айып айтсаңыз. Эми сиз жаш болгон эмессиз, акыл эсиңиз кирип калган чоң эле жигитсиз да. Ошондой кадамдарга барып атканда, жана телеграм аркылуу кишилер менен байланышып, анан бир эле жолу, бир эле аракет болсо да бир жөн да. Бир нече комбинация болот да, бир нече аракеттер болот. Жанагы өзүңүздүн өңүңүздү өчүрүп коюу боюнча суранып атасыз, банкка чалып атасыз, башка аракеттер болуп атат. Тиги жанагы шифр коддорун берип атасыз. Ошолордун баары сизге бир мындай ой алып келбеди? Булар мен көп нерсени туура эмес кылып атам го деп. Бир нерсени кылсаңыз да ладно, бир адашып кетти киши деп ойлойт. Анан ошолордун баарын эле целенаправленно биринин артынан бирин прям айткандай кылган. Кандай эмне ага түрткү болду? Урматтуу сурооңузду чындыгында мен да түшүндүм, тактап алсаңыз. Мисалы үчүн, ошол картаны регистрация кылып, тиги башка адамдарга, үчүнчү жактарга бериш үчүн, атайын коддорду бериш үчүн бул бир эле аракет болгон жок да. Бир нече аракет болду, бир нече жол байланыш болду, туурабы? Ошол аракеттердин баарын жасап атканда сизге мындай ой келбедиби? Мен туура эмес жолго бараткан жокмун депчи? Булар бир эле нерсени сурап аткан жок менден депчи? Мыйзамсыз нерсени сурап аткан жок деп. Кайра көп мындай комбинациялуу аракеттерди жасаганга сизди түртүп атат да. Ошонун баарына макул болгонду болуп жатат деп ойлободуңузбу? Мыйзамсыз нерсеге баратам го деп. Жок. Мен телеграмма кылган болсо бул ушундай кылсам болот, сага зыян тийбейт деген болчу. Бул эмени кирип таанып деп Кыргызстанда колдонсо ошентип Кыргызстанда колдонсо, мыйзамдуу болсо, сизде ой пайда болбодубу? Өздөрүнүн аттарын ачып жасай бербейби эгерде ал мыйзамдуу болсо, эмне үчүн башка бирлердин аттарын анда карточкаларды ачып коюп? Биздин толуп калды деди да. Эмне толуп калды? Лимит. Башка суроо жокпу айыпкерге? Суроо жок. Суроо жок болсо отуруңуз. Хоп, иштин материалдарын изилдөөгө өтөт, кылмыш 2 томдон турат. Кылмыштын козгоо жөнүндө токтом, кылмыштын өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө токтом, арыз. Так, жабырлануучунун арызы. Прошу принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с 4 сентября по 11 сентября, войдя в доверие обманным путем, представившиеся сотрудникам МВД и других работников банка. Эмне дейт аты жазылган экен, эмне деп жаздыңыз, жабырлануучу Темирбаев? Работник банка и продать квартиру 8. Убедили. Убедили, да? Убедили продать квартиру, дейт. Так, паспорттун көчүрмөсү и сурактуу протоколдору.
Так, далил зат буюмдарын кароо протоколу дейт. Иштин бети 105, биринчи том. Так, постановление от 23 сентября 2025 года. Так, токтом главный. Признать вещественным доказательством по уголовному делу сотовый телефон марки iPhone 11 черного цвета с именем кодами. Так, с абонентским номером на одном листе, фото, приложение, телеграм, информация об аккаунте, по аккаунте, да? Века на одном листе, поступление денежных средств в размере 2846 сомов на электронный кошелек ОАО М-банк по номеру 0995 505 194 в качестве оплаты за продажу банковской карты на одном листе и выписку из ОАО Optima Bank по банковскому счету такой-то, номер карты и принадлежащим гражданину узбеку за период с 23 июня 2025 года по 23 сентября 2025 года на 11 страницах. Второе. Сотовый телефон марки iPhone 11 передать на ответ хранения владельцу гражданину узбеку под расписку о получении. Фото приложения Telegram, информацию об аккаунте, информация аккаунта Бека на одном листе, поступление денежных средств в размере 2846 сомов на электронный кошелек ОАО М-банк по номеру 0995 505 194 в качестве оплаты за продажу банковской карты на одном листе и выписка из ОАО Optima Bank по банковскому счету, номер карты, принадлежащего гражданину узбеку за период с 23 июня 2025 года по 23 сентября 2025 года на 11 страницах приобщить материалом уголовного дела и уведомить о принятом решении заинтересованных лиц. Биринчи том боюнча кайсы материалдарды да таныштырып өтөйт. Так, экинчи том. Так, буюм далил зат буюмдардын кароо жөнүндө, буюмдардын табуу жана ишке тиркөө жөнүндө. Экинчи том иштин бети 21-22. Так, постановление от 30 сентября 2025 года постановил первое признать вещественным доказательством по уголовному делу номер такой-то от 16 сентября 2025 года сотовый телефон марки iPhone 10 золотистого цвета с кодом с абонентским номером 0225 28 98 94 и переписки из мессенджера Telegram зарегистрированы на абонентском номере 0990 800 188, принадлежащий гражданину Насану НМ на 87 страницах. Второе. Сотовый телефон марки iPhone 10 золотистого цвета с кодами передать на ответственное хранение сестре Асанова, гражданина Асанова Кызбурак Муханбетовны. Так, переписки из мессенджера Telegram зарегистрированы на абонентском номер 0990 800 188, принадлежащий гражданину Асанову на 87 страницах приобщить к материалам уголовного дела. И телхат, Асан паспортын көчүрмөсү, так, катталган автоунаалар жөнүндө маалымат, так, жактоочунун күбөлүгү, так, токтом, сот алдында мүлккө камак салуу өндүрүшүн өтүнүчүн келтирүү жөнүндө токтом и соттун токтому постановление от 23 сентября 2025 года город Бишкек. Так, суд постановил ходатайство следователя следственной службы УВД Свердловского района города Бишкек лейтенанта милиции Ханатбека о наложении ареста на имущество удовлетворить. Наложить арест на ниже указанную автомашину, зарегистрированную на автотранспортное средство марки Lexan L6 Pro 2025 года выпуска, цвета слоновая кость с государственным регистрационным номером 03 KG с соответствующим кодом и техпаспортом на автотранспортное средство марки Lexan L6 Pro 2025 года выпуска, цвет слоновая кость с государственным регистрационным номером 03 KG XAN. На автотранспортное средство марки Chang'an X5 Plus
2025 года выпуска, цвет темно-серый с государственным регистрационным номером 03 KG ABI с ВИН-кодом. Запретить ГАЭТС при Кабинете министров Кыргызской Республики проводить с вышеуказанными держимыми имуществами действия по переоформлению и перерегистрации. Так, постановление о назначении защитника. Так, копия удостоверения защитника. Протокол допроса. Шектүүнү сураттуу протокол. Айыпталуучу катары жоопко тартуу жөнүндө протокол. Токтом. Так, протокол личного обыска дейт. Так, токтом шектүүнү кармоо жөнүндө. Кылмыш ишин квалификациясын өзгөртүү жөнүндө. Так, айыпталуучуну суракка алуу жөнүндө токтом. Кармалгандын мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү жөнүндө өтүнүч козгоо жөнүндө токтому. Так, и соттун токтому. Так, постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Так, выделить из материалов уголовного дела копии материалов в отношении владельцев банковских карт, а также лиц, имеющих причастность к совершению данного преступления в отдельном производстве и присвоить регистрационный номер АИС-РП УВД Свердловского района города Бишкек. Так, бөлінген материалдардың тизмеси. Так, поштомо каттар. Айыпталуучу катарында жоопко тартуу жөнүндө токтом. Айыпталуучуну суракка алуу протоколу. Айыпкерди жана башка катышуучуларды тергөөнүн аякташы жөнүндөгү жарыялоо протоколу. Айыпкердин паспортунун көчүрмөсү и айыптоо актысы. Кайсыл иштин материалдарын соттун көңүлүн бургуңуз келет? Бургуңуздар келет. Кошумча жок. Анда далилдерди иликтөөнү ушун менен жыйынтыктасак болобу? Далилдерди иликтөөнү жыйынтыктасак болобу ушун менен? Анда ушун менен далилдерди иликтөөнү жыйынтыктайбыз. Сот жарыш сөз өтөт, жарыш сөз мамлекеттик айыптоочу болот. Урматтуу сот жана сот өтүмүн катышуучулары менен сиздердин иш келтирүүңүздү сурайм. Анткени мына кылмыштын жаңы стадиясына келдик, ошондуктан толук жана объективдүү мыйзам талабына ылайык жаза чектөө максатында мамлекеттик айыптоо боюнча кийинки соттук кароого жылдык бере жалган. Так, мамлекеттик айыптоочунун өтүнүч учурда темир бою жарыш сөздү башка күнгө жылдырып берсеңиз дейт. Мен даярданып коймон дейт. Соттук отурумду башка күнгө жылдырып бериңиз, мындан кийинки соттук отурумда чыгып сүйлөйлү дейт. Жарыш сөздү. Себептер менен? Жок, түшүнүм тиги яна бүгүн доказаны отпай эмес. Мейлианда айткансыз болсун. Каршы эмессиз, э? Жактоочу Оразалиев. Мына сот биз каршы эмеспиз, бирок биздин өтүнүчүбүздү дагы кабыл алган жокпуз. Кылмыш аягына келгенде переквалификация болгон. 4-бөлүктөн 209 чүбеледен 4-бөлүккө 2-бөлүккө переквалификация болуп, кайра квалификация болуп түшүрүлгөн. Ошондуктан жарыш сөзгө прокуратура даярдалса, эми каршылыгы жок, буну жакынкы убакытка сүйлөп берсеңиз суранычы. Отуруңуз. Так. Айыпкер сиздин оюңуз. Соттук отурумду башка күнгө жылдыруу боюнча. Каршы эмес, э? Отуруңуз. Сот тараптардын пикирин угуп, ордундо токтоңулат, келтирген мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчү канааттандырсын, э? Сот отуруму башка күнгө жылдырат. Так. Так. 2025 жылдын 11 декабрь саат 10:00. Saat 10'da. Ya. Ушул эле жерде, ушул эле залда.
Соттук отурум жабыктуу жарыяланды. Тұрыңыздар. Саламаттар болсуңуздар. Соттук отурум ачык деп жарыяланды. Бүгүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 291 беренесинин 2-бөлүгү 1-2 пункттары боюнча айыпталып жаткан Асан Етиштин кылмышы каралып жатат. Кимдерге айтып берсеңиз. Айыпталуучунун жактоочусу Оразалиев, жабырлануучу мамлекеттик айыптоочу Турдумаматов. Биз өткөнкү соттук отурумда жарыш сөзгө өткөнбүз. Урматтуу сот, ошол жарыш сөз өткөнчө биз иш материалдарын изилдеп өткөнбүз. Жарыш сөзгө жетпей калганбыз. Менде өтүнүч бар эле. Иш материалдарына тараптардын жарашуусу жөнүндө келишимди текшерүүбүздү. Бул жерде айыпталуучу Мухаммедович менен жабырлануучу Абсаматовго келтирилген 300 миң сом чөмдөгү чыгымды толук төлөп берген. Жана жабырлануучу айыпталуучу эч кандай дос жок экенин билдирип, ошондой эле ага коюлган айыптоо актысын айыптоону колдоодон баш тарткан жөнүндө келишим. Ишке тиркөө же өтүнүч келтирип аткандай? Эмне жеринде? Ишке тиркесеңиз анан премияда жалпы ушул менен кошо оюмду толук айтсам. Так. Тараптардын жарашуусу жөнүндө келишим боюнча айыпталуучу Нурмухаммед, сиздин оюңуз? Келтирилген өтүнүч боюнча оюңуз кандай? Пикириңизди айтсаңыз. Колдойсуз, отуруңуз. Так, отуруңуз. Жабырлануучу өзүңүз кол койдуңузбу? Ушул келишимге? Эч ким мажбурлап? Эч ким мажбурлаган жок. Өзүм кол койдум, макул болдум. Өзүңүз макул. Макул отуруңуз. Мамлекеттик айыптоочу. Сиз отура бериңиз. Жабысына айта берейин ушул боюнча, өтүнүч боюнча, же кылмышка тиркөө боюнча. Кылмышка тиркөө боюнча оюңузду, пикириңизди айтып бериңиз. Ошол урматтуу сот жана процесс катышуучулары жогорудагы көрсөтүлгөн кылмыш боюнча тактап айтканда Асан тарабынан жасалган кылмыш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, соттук кароо жүргүзүлүп, соттук кароочунун анын жасаган кылмыш аракеттери толугу менен аныкталып, дайындалган, тергөө органдары тарабынан Мамлекеттик айыптоочу, сиз жарыш сөз кыскача эле айтып коеюн. Тергөө органдары тарабынан туура статья коюлуп, туура белгиленген, андыктан соттук кароонун жыйынтыгында жабырлануучу менен айыптоочу тарабынан жарашуу жөнүндө келишим келгендигине байланыштуу сот өндүрүшүнөн кыскартууну сурайм. Ишке тиркөө боюнча? Ишке тиркөө боюнча каршылык жок, ишке тиркелсин, анан кийин эки тарап келишкендигине байланыштуу мыйзам талаптарына ылайык сот өндүрүшүнөн кыскартууну сурайм. Так, сот тараптарынын пикирин угуп, ордунда токтомулат, келтирилген өтүнүч канааттандырылсын, тараптардын жарашуусу жөнүндө келишим иш материалдары тиркелсин. Эми башка өтүнүчтөр болсо эми өтөбүз, ишке тиркелип. Башка өтүнүчтөр ушул өтүнүчтүн негизинде айыпталуучу кылмыш ишин кыскартып берүүңүздү суранам. Кылмыштык процессуалдык кодексинин 27 беренесине ылайык, 27 берененин 13 пунктуна ылайык тараптардын жарашуусу менен кылмыш кыскартылып жатат. Жана ошондой эле негизи 209/21 деп ошо айыпталуучу менен аткан беренеде көрсөтүлгөн, эгер айыпталуучу биринчи жолу кылмыш жасап атса жана ушул 209/21 берененин биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүктөрүндөгү кылмыш менен айыпталып, кылмышка активдүү катышып, кылмышты ачыкташына активдүү катышса, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп көрсөткөн. Ушулардын негизинде кылмыш ишин кыскартып, айыпталуучуну сот залына бошотуп берүүгө. Так, отуруңуз. Келтирилген өтүнүч боюнча кылмыш ишин кыскартуу боюнча сизге карата. Колдойсуз. Бул
өтүнүштү сиз азыр толук мындай түшүндүңүзбү? Эмне жөнүндө жактоочуңуз келтирип атканын? Колдойсуз, Отуруңуз. Так, жабырлануучу сиздин оюңуз. Мен макулмун. Бул келтирген өтүнүштүн маңызын негизи түшүнүп атасызбы? Эгерде кылмыш иши Материальный чыгым төлөп берди. мен сөзүн бөлбөй атсаңыз, кылмыш эмеске түшүндүрүп коеюн. Келип чыккан эмелерин, натыйжаларын. Эгерде кылмыш иши кыскартылып калса, анда биз бул эмеге материалдык чыгымдар башка эмелер боюнча кайтып келбейбиз. Кылмыш иши кыскартылып калса болсо, ошол менен жабылат дегендей. Түшүнүп атасыз? Макулсуз. Макул. Отуруңуз. Так, мамлекеттик айыптоочу сиздин оюңуз. Өзүмдүн позициямда айттым го. Сот өндүрүшүнүн кыскартууну жарашкан. Сот кеңеш бөлүнү керек. Токтомуз бар. Токтомуз 2025 жылы 25 декабрь Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту курамында төралык учук судья Сүйрүкулов, сот отурумунун катчысы Өзбеков, мамлекеттик айыптоочу Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун ага жардамчысы Турдумаматов, жактоочу Орузалиев, жабырлануучу катышуучулар менен ачык соттук отурумда 2007 жылдын 19 февралында Баткен областынын Баткен районунда туулган Кыргыз Республикасынын жараны улуттук кыргыз билими орто бойдок соттолгон эмес. Убактылуу эч жерде иштебеген Бишкек шаарынын 12-Кичи районунун 36 үйүнүн жашаган бөгөт кою чарасы 2025 жылдын 17 сентябрынан бери камакта айыптуу актысын көчүрмөсүн өз багында алган Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 291 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1 жана 2 пункттары менен айыпталган кылмышын карап соттон өкүлдүк тапты. Тергөө органдары тарабынан Асанов менчикке каршы жана экономикалык ишти жүргүзүү тартибине каршы кылмыш ишин жасагандыгы боюнча айыпталат. Тактап айтканда, ал 2025 жылдын 19 августунан 17 сентябрына чейин тергөө маалында өзүнүн аныкталган Абдулла аттуу жараны менен алдын ала макулдашып, Telegram мессенджер аркылуу өзүнө таандык N аккаунту менен ар кандай маалыматтык каналдарда банк картасын 2500 сомдон 3500 сомго чейин сатып алам деген жардаманы таратып, банктык карталарды саткан адамдарды издеген. 2025 жылдын 10 сентябрында Telegram мессенджеринде Бек аттуу аккаунт аркылуу жүргүзүлгөн жазышуулардын натыйжасында Узбеков Билал Касымбекович аттуу жараны менен байланышка чыгып, жеке жолугушуу маалында андан банктык картаны сатып алууга макулдашышкан. 2025 жылдын 11 сентябрында болжол менен саат 22:00 чамасында Бишкек шаарынын 12-Кичи районунда жайгашкан 34-үйдүн алдында Асанов менен Узбеков жолугушуп, Узбековго таандык Оптима банк тарабынан тейленген номер 6025 банк картасын тергөө маалында өздүгү тактал элек Абдулла аттуу жаран тарабынан колдонулган интернетке туташуу мүмкүнчүлүгү бар белгисиз техника аркылуу Узбековго таандык Оптима 24 мобилдик тиркемесиндеги электрондук капчыкка алыстан колдоону жана башкаруу мүмкүнчүлүгүн өткөрүп бергендиги үчүн аттуу жарандан 8740 сом өлчөмүндө мыйзамсыз материалдык пайда көргөн. Узбековго банк картаны саткандыгы үчүн төлөм катары анын М-банк тарабынан тейленген 0995 505 номерине катталган электрондук капчыгына 2846 сом акча каражатын которгон. Мыйзамсыз кыймыл аракетинин түздөн-түз кесепетине жабырлануучу 2025 жылдын 1 сентябрында саат 10:00 чамасынан 2025 жылдын 11 сентябрынын 20:08 чейин белгисиз анындар WhatsApp тиркемеси аркылуу байланышып, өздөрү Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын кызматкерлери катары тааныштырып, Темир тиешелүү Бишкек шаарынын 12-Кичи районунун 6-үйүнүн 60 алдоо жолу менен коркутуп батирди сатканга мажбурлап, батирди сатуу натыйжасында алынган 10.494.000 сом түзгөн акча каражатын номер 2086 так жана номери 51 55 40 85 60 25 31 66 02 11 58 42 06 70 реквизиттерине Бишкек шаарынын Киев көчөсү номер 62 дарегинде жайгашкан Евразия соода борборундагы терминал аркылуу ээлеп алышкан. Алардын арасында Оптима банк тарабынан тейленген Узбеков аттуу жаранга таандык номер 6025 банк картасы да бар болгон. Жогоруда көрсөтүлгөн жабырлануучунун кылмыш жолу менен алынган акча каражаттарынын бир бөлүгү тактап айтканда 300.000 сом өлчөмүндө акча каражаты аталган картага которулган. Натыйжада Темирбаевага 300.000 сом олуттуу өлчөмдө материалдык чыгым келтирилген. Жогорудагылардын негизинде тергөө органдары тарабынан айып кыймыл аракеттери Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 291 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-2 пункттары менен квалификацияланган. Анын квалификациялык белгилери болуп, банктын жана банктык кызматтарын көрсөтүүчү башка жактын виртуалдык активдердин кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчүнүн
кардары электр байланыш операторунун абоненти тарабынан үчүнчү жактарга электрондук төлөм каражаттарын, виртуалдык актив капчыгын жана сим карталарды аларды ачуу мүмкүнчүлүгүн жана башкарууну берүү менен адамдардын тобу тарабынан үчүнчү жактардын көрсөтмөсү боюнча жана алардын кызыкчылыктарында укук ченемсиз аракеттерди жасоо максатында атайлап берүү же сатуу олуттуу өлчөмдө зыян келтирүү менен жасалуусу болуп саналат. Соттук отурумда жактоочу Орозалиев Оз-2 өтүнүч менен кайрылып, жабырлануучуга келтирилген материалдык зыяндын орду толтурулуп, ал жөнүндө жарашуу келишим түзүлгөндүгүнө байланыштуу анын жактоосундагы каражат кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартып берүү өтүнүчүн келтирди. Айыпталуучу жактоочусу Орозалиевдин өтүнүчүн колдоп, кылмыш иши кыскартып берүүнү суранды. Жабырлануучу жарашуу келишимин өз ыктыяры менен түзүлгөндүгүн билдирип, өтүнүчтү канааттандырып, кылмыш ишин кыскартып берүүгө макулдугун көрсөттү. Мамлекеттик айыптоочу Турдумаматов өтүнүчкө макулдугун билдирип, аны канааттандырып, кылмыш ишин кыскартып берүүнү сурады. Сот келтирилген өтүнүчтөрдү угуп, сот отурумунун катышчыларынын ой пикирлерин билип, төмөнкүдө жыйынтыкка келет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 302 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык, эгерде соттук териштирүү учурунда ушул кодекстин 27 беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-14 пункттарында көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталса, ушул кодекстин 27 беренесинин 4-бөлүгүндө белгиленген жагдайлар болбогон шартта иш соттук отурумда кыскартылууга тийиш. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык 27 беренесинин 1-бөлүгүнүн 13 пунктунда жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тартканда жана ушул кодекстин 58 главасына ылайык жана кылмыш жаза кодексинин 57 беренесине каралган тартипте жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкенде козголгон иш кыскартууга жатат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 57 беренесинин 1-бөлүгүнө караганда коркунучтуулугу аз жана анча оор эмес кылмыш жасаган адам эгерде ал жабырлануучу менен жарашса жана келтирилген чыгымдын ордун толтурса, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына таасирин тийгизген учурлардан кошпогондо кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат. Тергөө органдары тарабынан кылмыштуу аракеттер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 291 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-2 пункттары менен көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 19 беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй анча оор эмес кылмыштарга мыйзам тарабынан 5 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигин ажыратуу түрүндө жаза каралган, атайлап жасалган кылмыштар кирет. Мындай жагдайда айыпкер кылмыштуу аракеттери анча оор эмес кылмыштарга таандык экенин, ошондой эле анын жабырлануучу менен жарашып макулдашуу түзүшкөндүгүн эске алуу менен сот айыпталуучунун жактоочунун өтүнүчүн канааттандырып, жазык ишин кыскартууга жатат деп эсептейт. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 27, 302, 304, 401 жана 507 беренелерин жетекчиликке алып сот токтомулат. Жактоочу Орозалиевдин карата кылмыш ишин кыскартуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 291 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-2 пункттары боюнча кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27 беренесинин 1-бөлүгүнүн 13 пунктунун негизинде анын жабырлануучу менен элдешип алышкандыгына байланыштуу кыскартылсын. Камакта алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы башка жакка кетпөө жөнүндө тилкат түрүнө бөгөт коюу чарасына өзгөртүлүп сот залынан бошотулсын. Башка жакка кетпөө жөнүндө тилкат алуу бөгөт коюу чарасы токтом мыйзамдык күчүнө киргенден жокко чыгарылсын. Далил буюм заттар 64 квитанция көчүрүлүп, Telegram тиркемесиндеги БК аккаунту тууралуу маалымат бир барак, Мбанк электрондук капчыгынан 0995 505 боюнча картаны сатууга болгон төлөм катары 2846 сом өлчөмдөгү каражаттын түшкөнү, бир барак 11 барактан турган Узбековго тиешелүү 23.06.25 жылдан 23.09.2025 жылга чейинки мезгилге карата Optima банктык эсептик 47.75 1 карта номери 65 боюнча көчүрмөсү Telegram мессенджериндеги Асанов жаранына таандык 0990 801 абоненттик номерине катталган сүйлөшүүлөр 87 барактагы көчүрмөсү иш материалдары менен сакталсын. Ал эми iPhone 11 маркасында кара түстө коюлуп, телефон имейл коддору 35 38 30 10 25 01 106, ошондой эле абоненттик номери 02 25 28, iPhone 10 маркасындагы алтын түстөгү уюлдук телефону имейл коддору 35 72 11 09 24 21, абоненттик номери 0225 289. Кылмыш ишинен бөлүнгөн материалдар боюнча чечим чыкканга чейин сактоодо калтырылсын. Токтом апелляциялык тартипте 10 сутканын ичинде Бишкек шаар сотуна жай сунуш же жеке даттануу келтирүүсү мүмкүн. Төралган кылмыш судья Сүйрөкулов. Токтом барыңыздар түшүнүктү да? Түшүнүктү. Соттук отурумуш менен жабык берем.